Bugün hazır. Ben aldım. Adıl kafe. Buna bulacaktan gel atkan. Kafe at. Жигули bir yaktan gel atkan. Жолuna çıkıverildi ama içinde tolacaş bala oluşken. Страшный болды значит. Орусияда кыргызстандык кыздын 6-кабаттан кулашы. Ал зордукталган. 5-6 минутталык убактыңызды аябай биздин соңку кабар каналыбызга чыгып жаткан жаңылыктарды көрүп, өйдө караган бармакчаны басып каналга каттала кетиңиз. Чоң рахмат. Орусиянын укук коргоо органдары кыргызстандык кыздын 6-кабаттын терезесинен кулап кетишинин болжолдуу себептерин аныктады. Санкт-Петербургда кыргызстандык кыз 6-кабаттын терезесинен кулап кеткенин жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Маалыматка караганда каргашалуу окуя 3-сентябрга караган түнү шаардын Москва районундагы Заставская көчөсүндө жайгашкан үйдө болгон. Журналисттер кызды 6-кабаттагы батирдин терезесинен түртүп жиберишкенин, андан кийин алар кызды унаага салып алып кетүүгө аракет кылышканын жазышкан. Фонтанка басылмасынын маалыматына караганда полиция зордуктоо жана сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттери беренелер боюнча кылмыш ишин козгоду. Тергөөнүн маалыматы боюнча ошол түнү 22 жаштагы кыргызстандык кызды таанышы зордуктаган. Андан кийин ал зордукчудан качууга аракет кылып, терезеден секирген. Маалымат булагы Сереп Медиа. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекендештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайбыз. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ЭН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорта, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрации, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде мөөнөтү бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып берет. 1 айда бир базасын текшерип, базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип берет. Байланышы үчүн +79 29 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Чүйдө Бактыгүл Асылбекова дайынсыз изделип жатат. Чүйдө 1984 туулган Асылбекова Бактыгүл Стамкулова изделип жатат. Бул тууралуу чөйөптөн билдиришти. Маалыматка караганда 9-сентябрда анын жолдошу милицияга кайрылып, жубайы 23-июлда саат 14:00 чамасында үйдөн чыккан бойдон кайрылып барбаганын билдирген. Кимдегим сүрөттөгү жаранды көргөн билген болсо 0312 221 558 номерине кайрылсаңыздар болот. Маалымат булагы Сереп Медиа. Assalamu alaikum жамаат. Бишкек Кара-Балта трассасынын боюнда Гавриловка айылында кечээ автобус бала бакчага кирип кеткен. Видеодо бала бакчада жолдун боюнда жайгашканын көрүүгө болот. Жергиликтүү жашоочулар бул жерде жол чырактын жоктугунан кырсыктар көп болоорун айтып, светофор коюп берүүнү өтүнүшкөн. Машина бала бакчага кирип кетиптир. Имараттын ичине жарака кеткен. Кечинде да бул жактан жол жээгин көрсөтүп, баланы сүзүп кетиптир деген видеонун автору. Жашоочулар Камчыбек Ташиевке да кайрылып, кырсык көп катталган көйгөйлүү жерге келип, маселесин чечип берүүнү суранышкан. Экинчи видеодо айыл тургундары жергиликтүү атка минерге бул жерде кырсык көп болоорун айтып, канча адамдын өмүрү кыйылганын санап беришкен. Маалымат булагы Спутник Эжи. Эгерде светофор болгондо, камперда токтойт эле, машинада токтой беле. Мына силерди кайда бердиңер? Медреседе каза болгон өспүрүм дем салдырууга келген. Муфтияттын айтымында 14 жашар бала дем салдырууга медресеге 3 күнгө таштап кетишкен. Ал жерде окуучу эмес. Ал эми кылмышка шектелген 16 жаштагы бала медреседе билим алчу. Окуянын чоо жайын тактоо үчүн жумушчу топ түзүлдү. Окуя түндө болгон түрдүү версиялар айтылып жатат. Андыктан жумушчу топтун ишинин жыйынтыгы менен дагы маалымат беребиз деп билдиришти муфтияттан. Маалымат булагы Спутник Эжи. Ноокаттагы медреседе өспүрүмдөр уруша кетип 14 жаштагы бала каза болду. Маалыматты ОШО тастыктады. Окуя 6 октябрда Мир Махмудов айыл аймагында медреседе болгон. Анда 16 жаштагы бала пикир келишпестиктен улам 14 жаштагы өспүрүмдү уучтуу нерсе менен сайып жиберген. Натыйжада ал ооруканага жетпей үзүлгөн. Милиция бул боюнча кылмыш ишин козгоп, тиешелүү экспертизалар дайындалганын маалымдады. Маалымат булагы Спутник Эжи. Сколиоз оорусу бир эле барганда айыгып калбайт экен да, бул кичинекей убакытты күтүшөт экен. Ошо бизге убакыт гана керек болуп турат да, ошо сиздердин жардамыңыздарга ушу аябай эле муктаж болуп турабыз. Баргым келип атат, мен теңдериме, балдар менен жардам берип койгулачы.
Саламатсыздарбы кыргыз элим? Мына бүгүн 29 сентябрь болуп калды. Сиздердин жардамыңыздар менен ушул баламды 3 жолу Турцияга алып барып келдим сколиоздарты менен. Алдыда ушу дагы 4-чү операцияга кеткен турабыз. Чукул арада ушу $5000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден ушул жетпеген суммабызды жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөбүз. Үмүтүмдүн баары ушул баламда болуп атат. Ушул баламды чоңойтсом, убакыт өтө берет экен, адам карый берет экен дегендей ушу эңсеген тилегимдин баары эле, үмүтүмдүн баары ушул баламда болуп атат. Ушул баламды чоңойтуп, эл катарына кошуп, тең туштарына кошуп, ушу келечекте ушу балам түп-түз болуп, ушу эл катары ушу келин алып, ушул балам менен бактылуу болгум келет. Ушу маңдайыма балага жетпей атып, ушу маңдайыма ушул балам, ушу бир эле эркек балам бар, ушу үмүт тилегимдин баары ушул болууда. Сиздерден көптөн көп сураныңыздар. Кайрымдуулук кылам дегендерге М-банк өзүмө ачылган 05-13 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк Мирлан Иним болот 03-79 Мирлан деп чыгат. Долук кылып коюңуздар. Кыргыз элим, мен болсо мектепке баргым келип атат. Мен теңдериме, балдар менен жардам берип койгулачы. Апама кыйын болуп атат. Дагы 4 операциям бар. Дагы көп кылгылачы.